Айтамга каналы өзүнүн уктуруусун баштайт. Миң бир түн 3-бөлүк. Тагдырдын жашыруун сыры. Оорукананын ичи ызы чууга толуп кеткен. Дарыгерлер Темирланды шашылыш түрдө реанимацияга алып киришти. Эшик жабылганда ызы чуу токтоп, жемжырттык боло түштү. Айпери тунжураган калыбында дубалга жөлөнүп туруп калды. Колдору муздап, дене бою өзүнүкү эместей түшүнүксүз абалда турду. Жанара болсо ар кайсы тумандаган ойго келип, аны тиктейт. Сен эми бактылуусуңбу? Деди бир маалда Айпериге ызалуу карап. Мен эч нерсе түшүнбөй жатам. Эмне болгон бакыт? Түшүнбөйсүңбү? Бул түшүнбөйт тура. Темирлан сага бүт байлыгын каттатып койгону жатат. Эми жыргай берсең болот. Айпери капыстан уккан мындай жоопко селт этти. Эмнеге? Жок. Ал эмне деген? Мага эч нерсе деп айткан эмес Темирлан. Мага эч нерсенин кереги жок. Деги мени жайыма койгулачы, сураныч, деди. Жанара ачууланып барып, анан кайра күлүп жиберди. Ооба, баарыңар ошентип баштайсыңар. Анан эле деп келип, андан аркы оюн айта турган болгондо, ошол учурда ак халачан, орто жашап калган, ак бурул чачын артка тараган дарыгер эшикти шарт ачып башпакты. Темирландын жакындары, бери келгилечи, деп сырттагыларга умтулду. Анан алар анын жанына жакын басып барганда, абалы оор. Эгерде бул түндү өткөрсө гана үмүт бар. Жанаранын көзүнүн жашы кылгырып турган жеринде катып калды. Айпери болсо акырын артка бурулуп кетмек болду. Бирок дарыгер аны токтотту. Сиз Айперисизби? Ооба. Дарыгер чөнтөгүнөн кичинекей конвертти алып чыгып ага сунду. Бул Темирлан муну сизге берип койсун деп суранды эле. Айпери титреген колу менен катты ачты. Катта бир эле сүйлөм жазылыптыр. Эгерде мен таңды көрбөй калсам, эски үйгө баргының, чындыкты ушул жерден табасың. Төмөн жагында дареге жазылып турат. Айперинин жүрөгү дүкүлдөп, бүткөн бою калтарып кетти. Табышмактуу окуянын түйүнүн чечүүгө ашыкты. Түнкү саат 3 чамасында ал ушул көрсөтүлгөн дареге жетти. Шаардын четиндеги эски 2 кабат үй экен. Терезелери чаң басып, короосу кароосуз калганы байкалып турат. Эшиги болсо ачык экен. Айпери акырын басып ичкери жакка кирди. Үйдүн ичи караңгы, бирок дубалдардагы сүрөттөрдү көргөндө көргөн көзүнө ишене бербей таң калып туруп калды. Бардык сүрөттөрдө өзүн көрүп жатты. Бала кезинен баштап мектеп формасын кийип турган сүрөттөрү, бүтүрүү кечесиндеги, жада калса цехтен чыгып бара жаткандагы сүрөтү дагы бар экен. Айперинин буттары андан ары шилтөөгө келбей калтырап кетти. Бул эмне? Ушул маалда үстүңкү кабаттан аял кишинин үнү чыкты. Анын баскан дабышы уламдан улам жакындай берди. Тык. Айпери жай басып көтөрүлдү. Экинчи кабаттагы бөлмөнүн эшиги акырын ачылып турду. Ал эшикти түрткөндө, туура жакта коозолуп жасалган жыгач столдун үстүндө турган эски видеокамера, сүрөттөр, видеомагнитофон жана саргайган документтер көзгө көрүндү. Стол үстүндө бир папка жаткан. Үстүндө чоң тамгалар менен Айпери 2004 деп жазылып турат. Айпери папканы ачты. Биринчи баракты окуганда жүрөгү токтоп калгандай болду. Бул кыз чыныгы ата-энесинен төрөлгөндөн кийин ажыратылган деген маалыматты окуп чыкты. Айперинин көздөрү тумандап, ага ишене бербей кайра окуйт. Жок, бул мүмкүн эмес. Ошол учурда артында келе жаткан бирөөнүн үнү угулду. Мен сага баарын түшүндүрөм. Айпери чочуп кетип,
артына бурuldu. Эшик алдынан бурулган Темирландын аялы Жанара болчу. Ал акырындан жакындай басып, Айпердин көздөй багат алды. Бирок бул жолу анын колунда тапанча бар эле. Ушуну менен ушул бөлүмдүн соңуна чыктык. Уландысы кийинки уктурууда болмокчу. Саламатта болуңуздар.